Он в основном сидит на одном месте, если его не тревожить. А когда они взрослые, они почти уже не линяют. Вот он побежал вот так вот. Нуремир өзү теңдүү балдардан өзгөчөлөнүп, эч ким таназарына албаган майда жандыктарды, корт-кумурскаларды жакшы көрөт. Ал азыр үйүндө Австралияда жашаган кескелдирик менен Африкада жашаган үлүлдөрдү үйүндө бапестеп багууда. Анын бул өзгөчө хоббисине кызыккандарга бул жандыктар кайсы өлкөлөрдө кездешет, кандай тамактарды берет, кантип жууйт, ийне жибине чейин эринбей айтып берет. Сейчас я вам хочу рассказать о своих питомцев. Это ящерица, например, из Австралии. Для содержания их нужно поить, купать, кормить. Вот он кушает в основном белки, там, яйца, тараканы, муравьи. Бул Австралияда жашаса, каяктан алдың? Зоомагазинда. Канчага сатып алдың? 15 тысяч. Кескелдириктин алдына жагачтын таарындыларына окшогон кокос субстраты төшөлүптүр. Гүл саткан дүкөндөн алган салмагы 1 кило болгон ушундай эки бөлүкчө мага 4 айга жетет дейт Нуремир. Анын жаратылыштын өзгөчө жандыктарына кызыгуусу кичинекей кезинен эле башталыптыр. Баланын кыбыр эткен жандыктын баарын сүйө билген жумшак, боорукер мүнөзүнөнбү ата-энеси да анын ою менен болуп, багам деген кескелдириги менен үлүлдөрүн үйү менен кошо сатып беришкен. Эшикке чыкса деле ушу бир жаныбарларды издеп жүрө берет огороддон. Кичине бир чымчыктарды көрсө деле, анын чымчыктарга уя салып көрдүк. Алар келип жашап калды, балам, чымчыктарга уя салып бергенбиз. Азыр үйүбүздө жаздаган мал келип жашайт. Ушу кескелдирикти биринчи 20 000 сом деди. Мондай эле кичинекей неме экен. Ушуну алып бериңиз, багаланат. Мен айттым, бул мындай жашап кете алабы биздин немеге, климатка? Десем, ата, мен жакшы көрөм. Багам деп, анан мейли, аны алалы десек, анан могул посудасынын өзү дагы 15 000 сом экен. Балам өз убагында тамагын берет, жуундурат. Их нужно купать не часто, тоже 4 раза в месяц. Вот. После купания их раковину нужно смазать витамином А. А эмне менен жуйсуңуз? Обычной водой, там, слегка теплой. Вот, у меня есть кальций для ящериц и улиток. Для улиток там много чего есть, там витамины всякие, добавки, там, злаки, вот. А здесь чистый кальций. Почти каждый прием пищи давать ящерице, чтобы она хорошо росла. Она кости наращивает, чтобы у нее были крепкие кости. Это лампа нагрева обычная, там, вакуумная, а это с ультрафиолетом. Одна горячая, а другая более-менее холодная. А температура канча болуш керек? 35-30 градусов. Мени деле таанып калды, кээде келип эркелетип коебуз, эми баягы биздин үйдүн бир мүчөсү болуп калды. Жаныбар бизди карайт, күтөт балама. Эки жакты карайт, эми мунун сүйүнгөнүн го билбейсиң, бирок балам келгенде мындай кыймылдап, келди депчи. 20 000 сом тегерегинде экен да негизи. Биз анан содалашып 15 000 сомго бизге берди. Жакшы карайбыз десек, балам. Эми буну чоңойтобуз, эми бул өсөт. Буга шерик алам деп атат. Буга шерик алабыз, кем ургач алабыз дагы, үйүн чоңойтобуз. Негизи өзүм балам боорукер, күйүмдүү. Он любит, когда его трогают, там, вот так вот на руки берут. Нуремир үлүлдөрүнүн анатомиясында мыкты өздөштүргөн, үлүлдүн жашаган чөйрөсүн, жеген тамагын, ар бир мүчөсүнүн аткарган кызматын, канча убакытта кайсы аралыкка чейин басып жетерин да билет. Кескелдирик менен үлүлдөрдү багуу оңой жана чыгымы аз дейт. Это называется брюхо. Они через него ходят там. Им нужна высокая влажность. Они не пьют воду, но могут пить молоко, чтобы восполнить кальций. Нужны в контейнере, чтобы они могли дышать. Воздух проходит мимо них, и влажность не затрагивается. Они могут учуять еду там за метр. Они очень подвижные. Там могут на километры уйти за пару часов. Они живут в лесах, там на болотах, где очень высокая влажность и очень много фруктов, овощей там.
Мындай өзгөчө жандыктар менен корт кумурскаларды жакшы көргөн Нуремир Борборуздагы Маариф билим берүү комплексинин 7-классында окуйт. Анын мындай хоббисине кызыккан досторунун айрым учурда студенттерден сурангандарын орундатып, кескилдириги менен үлүлдөрүн үйүнөн алып келип, ал тууралуу кенен маалымат берүү адатка айланган. Бул жолу классындагыларды өзү баккан жаныбарлар менен тааныштырып жатат. Улитки едят в основном органику, там овощи, фрукты. Ну, в основном это овощи, там кабачки, капуста, салат, морковка, яблоки, груша. Ну, в основном это я им даю. Улитки не переносят соль, они моментально умирают, если их покормить солью. Купать их нужно 4 раза в месяц. Когда они грязные, либо у них контейнер грязный, террариум там. Нуремирди окуткан мугалимдердин айтымында, мында балдарга билим берүү менен бирге алардын талантын өнүктүрүүгө, кызыгын тагууга, туура багыт берүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Баланын кайсы бир нерсеге кызыгуусу практика жүзүндө ачылгандыктан Нуремирдин жандыктарын кандай карап бакканын балдардын көргөнү аларга оң таасирин берет дешет. Балдардын арасынан талантты издегенге көп методикаларды колдондук. Анан практически түргө келгенде ачылат экен балдар. Алардын кызыгуусу, хоббилерин ушул келечекте жумуш катары карасаңар кандай болот деп, анан ушул бүгүн Нуремир өзүнүн кызыктуу бир хоббисин балдарга да көрсөтөйүн деп алып келиптир. Бул менимче абдан жакшы шарт, башка балдарга да бир дем берет, кызыгуусуну ачат дагы. Нуремир өзү тынч, токтоо, акырын жүргөн окуучубуз, бирок сабакта өтө уникалдуу жоопторду берет, жакшы идеяларды айтат. Анан айлана чөйрөгө кызыгуусу бизди кубандырат. Анткени ар дайым жаңы, уникалдуу ойлорду айтат. Ушундай окуучуну класска окутуу мугалим үчүн өтө баалуу жана жагымдуу. Мындай балдар класста көбүрөөк болсо, ар бир мугалим бактылуу болот деп ойлойм. Эми класс ушул мектепте окуйбуз. Мамилелерибиз аябай жакын. Жан-жаныбарларды мага көп айтып берет, берилип айтып берет, аябай интересно кылып айтып берет, ошол үчүн кызыгып угам. Үйдө кандай? Үйдө бир кыз болгом, мага ар дайым жардам берет үйдө. Кайсы иштери менен? Үй иштери менен, эшикти жыйнайт, бардык иштерди кылат. Нуремирдин жаныбарларга, майда корт кумурскаларга жакындыгын апасынан угуп, 13 жаштагы өспүрүмдүн аалымдын баарын, көпчүлүк көңүлгө да албаган майда макулуктарды да жакшы көрүп, аларга кам көрүп, бапестеп багып, жандыктарга болгон сүйүүсүн кичинекей жүрөгүнө батырган, чанында кезикчү өнөрүнө таң калып да, суктанып да, сыймыктанып да бүтө албайсың. Мен балам өтө эң жакшы көргөн 2 жаныбары бар. Мышык, анан термен бешик деп коет, орусчасы богомол. Огороддон ошондой личинка, курчактарын чогултуп алып, мына жерге гүлдөргө салып коюп, бардыгын чыгарат. Кандай туулуп, өмүрүнүн аягына чейин этаптарын баарын жатка билет. Изилдеп да окуйт, анан өзү дагы багат. Мышыкты кызыбыздын, анан чоң балабыздын бир аз аллергиясы бар. Анан ошонун себебинен үйгө мышык кармай албайбыз. Аяштарыбыз, анын баласы үлүл багат экен. Анан кийин аяш уулуман барып, 6 үлүл алып келдик. Кызыгуусу жаныбарлары, бирок үйдө өзүнүн милдеттерин бөлүнгөн. Пылесосту кылат, чаңдар чыйт. Ошол Эмирдин мойнунда. Эртең менен туруп эле мен балдарга чай ырастасам, бул эң биринчи туруп үлүлдөрүнүн, мына кескелдиригинин тамак ашын ырастайт. Бул бала аябай жумшак, мээримдүү, назик. Көчөгө чыгып деле жолугуп кетпейт. Жок, андайлары жок. Мен өзү Арабаевди психология сабагынан мугалиммен, мугалимдер менен сүйлөшүп калабыз балдарыбызды. Анан кийин бир кесиптешим менен ушундай мен баламын антип тартат, богомолдорун көрсөтөм, курт кумурскаларын көрсөтсөм, аябай кызыгып калды. Эже өзү зоопсихологиядан берет эле. Анан балаңды чакырып, бизге ачык сабак өтүп бер деди. Анан кийин ошондо даярдап бардык. Анан даярдап барганда эми багы контакт кылып, багы студенттерге ушунчалык кызыктуу болду. Ар бир жаныбар жөнүндө айтып берип, анан ошону группага көрсөткөндө, ал жерде чоң эле студенттер 4-5 жашар бала болуп, ушунчалык эмоцияларын көрсөтүшүп, сабак аябай жакшы өттү. Мугалимдер да ыраазы болду, грамотасын беришти.
Нуремирдин шоктонгонго, көчөгө чыгып ойногонго, телефонго тигилип отурганга убактысы жок. Анткени үйдө апасына, короодо атасына жардам берген соң, бапестеген жандыктарын тамактандырып, жуундуруп, алар жөнүндө маалыматтарды интернеттен таа окуганга араң үлгүрөт. Демек, Нуремир келечекте өзү кызыккан жан жаныбарлар тууралуу илимдеги аалымдардын катарын толуктарына шек жок.